Чоң ата Турдаалы менен жомокчу небере Алинур жөнүндө жомок. Нарын районунун Кооз мен Булак айылында ак сакал, ак көңүл чоң ата Турдаалы жашачу. Анын эң чоң байлыгы 5 жаштагы небереси Алинур эле. Алинурдун көздөрү жылдыздай жайнап, күлгөндө бүт айыл жарык болуп кетчү. Алинур өзгөчө бала болчу. Ал жомок айтканды абдан жакшы көрчү. Кечинде чоң атасынын жанына отуруп алып, өзү ойлоп тапкан жомокторун айтып берчү. Кээде ал жомокто тоолор сүйлөп, кээде булактар ырдап кетчү. Чоң ата Турдаалы небересин кунт коюп угуп, "Сенин сөзүңдө сыйкыр бар балам", деп башынан сылачу. Ал эми Алинур бийлегенде шамал да токтоп калгандай сезилчү. Ал кыргыз күүлөрүнө колун куштай сермеп, буттарын жеңил шилтеп бийлечү. Айылдагылар аны көрүп, "Бул бала чоңойсо элдин сыймыгы болот", дешчү. Бир күнү Турдаалы ата небересин мен булактын башына ээрчитип чыкты. Ал жерден тунук булак шаркырап агып жатты. "Алинур, бул булак сыяктуу бол, таза, ак ниет, тынымсыз агып тур", деди чоң ата. Алинур жылмайып, булакка карап туруп жомок айтып, анан бийлеп берди. Ошол учурда булак мурдагыдан да катуу шаркырап, тоолор жаңырып кеткендей болду. Ошентип, мен булак айылында чоң ата Турдаалынын акылы менен Алинурдун жомогу жана бий элге кубаныч тартуулап, айылдын берекесин арттырып турду. Ал эми Алинур өсүп келе жатып, чоң атасы айткан насаатты жүрөгүнө сактап, жомок менен жакшылыкты, бий менен кубанычты дүйнөгө таратууну улантты. Жомок ушуну менен бүттү. Бирок Алинурдун жомоктору али алдыда.